Бүгін Жети Дуандан келген жашоочулар S-Line аттуу компаниядан турак жай алабыз деп алданып калышкандыгын, адилеттүүлүк издеп Бишкек шаарына келишкендигин айтышат. Алардын айтымында компаниянын жетекчиси делген Бакыт Алиев аттуу жаран арзан баада үй беребиз деп кардарлардан чоң сумма алып, бирок бир тобу бакыттан бери үйүнөн да өзүнөн да дайыны жок экенин айтышат. Канча деген адамдар бул жерден кредит алып, өзүнүн айдап жүргөн унаасын сатып, короосунда малын сатып төккөндөр бар. Ошо үйгө жетип калайын, биз да эл катары жашайлы, ушул жалган бир кыска дүйнөдө эл катары биз да үстү-үстө крыша болуп үйгө жашайлы деген. Бирок ал максат орундалбай калды. Мен деген үй алып берем дейт мага. Ана мен деген ар жактан бер жактан карыз алып төгүп берем. Төгүп, жанталашып төксөм, Өзбекстанга кетип калыптыр, үй эмес, үйдүн караны көлөкөсү жок. Ошондон бери мен 900 000 кредит алгам, финанс кредиттен. Ошо 900 000ди азыр төлөй албай, мен пенсионеркамын. Ошондо үй бүлөм дагы мына бала чакам дагы уже ажырашты ошол тууралуу. Бизге договор берген. Азыр договорду деле биз кандай десек, эл мындай документти түшүнбөй эле, окубай эле кол коюп койт экенбиз да. Окусак, мындай деген жерлер бар экен. Бул акчаны биз аудит сотторго гана кайрылсак алып берет экен. Анан биз юристтерге консультацияга бардык. Анан юристтер консультанттар эмне дейт? Ар бириңиздер 20 000ден берсеңиздер, биз ишиңиздерди карап беребиз дейт. Жабыркагандар дээрлик 1 жыл убакыттан бери бир топ органдарга кайрылышып, бирок жыйынтык чыкпай, эми мынтип нааразычылык акциясына чыгуудабыз дейт. 21-нде жазганбыз, Рогдага Октябрьский биз жанында турабыз. Ошондон бери бир да результат жок. Күнүгө келсек эле ар кайсы сөздөр менен жөнөтүшөт. Анан булар сурап атышат, ревизия кылгыла деп. Ревизия кылганга бизге эч кандай документтерди Алиев берген эмес. Ревизионный комиссиянын тиги талабы бар. Жыл бүткөндө тиги канча каяка кетти, канча акча түштү, ошол документтер боюнча ошону бериш керек эле. До сих пор Алиев ага да жооп бербейт, эчтеке да кылбайт, документтери өзүндө. Ал эми бул боюнча октябрь ИИБине кайрылганыбызда төмөнкүдөй маалымат беришти. Адамды камаш оңой эмес. Уюп турсаңыз адам мыйзам керек. Мен араңардан айтам. Эми ушунча эл деген эл. Бул жака азыр барып сотко кайрылсаңар, соттун чечими чыкса, то есть материальный ущербти төлөп бергиле деп. Ошол соттун чечими менен суд исполнительге түшөт. Суд исполнительге түшкөндөн кийин ал аткарууга жатат мыйзам боюнча. Анан аткарууга жаткандан кийин 1-2 жолу активировать этет. Аны чакырат. Келип төлөйсүңөр, бул бардын элдин маселесин чечип бересиңерби же чечип бербейсиңерби депчи. Анан ал жерден төлөп бере албай турган болсо, определенный убакыт коюлат, мөөнөт коюлат. Ошол мөөнөттүн ичинде чечип бере албаса, анда акт түзүлөт. Ошол акттын негизинде алар бизге представление жөнөтөт. Талабыбыз ошол адамды кармасын, элдин акчасын кайтартып берсин, жана ошондой алдамчыларга мындан ары жол бербесин, жана андай алдамчылардын, аферисттердин барар жери түрмө гана болот. Төмөндө аталган Бакыт Алиев аттуу жаранга байланыш алган жокпуз. Бул боюнча экинчи тараптын да пикири болсо, регион телеканалы чагылдырып берүүгө даяр.